Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Кыргызстанда бир район жана 3 айылдын аты өзгөрдү. Өлкө башчы Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун Кочкор районунун Кош Дөбө айыл аймагын жана Ош, Талас облустарынын айрым айылдарын жана Талас облусунун Кара Буура районун кайра атоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 2023 жылдын 22 февралында кабыл алынган. Мыйзамга ылайык Нарын облусунун Кочкор районунун Кош Дөбө айыл аймагы, Нарын облусунун Кочкор районунун Ормон Хан айыл аймагы деп кайра аталды. Ош облусунун Ноокат районунун Бел айыл аймагынын Борбаш айылы, Ош облусунун Ноокат районунун Бел айыл аймагынын Кайрагач айылы деп кайра аталды. Талас облусунун Кара Буура району, Талас облусунун Айтматов району деп кайра аталды. Талас облусунун Кара Буура районунун Чолпонбай айыл аймагынын Чымкент айылы, Талас облусунун Айтматов районунун Чолпонбай айыл аймагынын Чолпонбай айылы деп айтыла баштайт. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Булак Супер кежи. Москвада 14 жаштагы окуучу кыз кыргызстандык өспүрүмдөн төрөгөнү айтылууда. Бул тууралуу Орус маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык Москвада 7-класстын окуучусу ата-энеси менен соода борбордо жүргөндө ичи ооруп, тез жардам кызматы менен ооруканага жеткирилген. Ооруканада кыздын 8 айлык боюнда бар экени аныкталган. Дарыгерлер алардын өмүрүн сактап калуу үчүн кызды кесарево жолу менен төрөтүү керектигин айтышкан. Операция ийгиликтүү өтүп, эне баланын абалы жакшы экени айтылган. Кыздын ата-энеси кызынын боюнда бар экенин билишкен эмес. Жаш эненин айтымында ал спорт аянтчасында Бека аттуу бала таанышып, ал тарабынан зордукталган. Полициянын маалыматында Ымыркайдын атасы жогорку окуядан кийин Кыргызстанга качып кеткен. Укук коргоо органдары иликтөө иштерин жүргүзүп жатышат. Кыздын ата-энеси өз милдеттерин аткарбаган үчүн аларга административдик иш козголгон. Булак Супер кежи. Тажикстанда келинин өз жанын кыюуга жеткирген кайнене эркинен ажыратылды. Тажикстанда келинин өз жанын кыюуга чейин жеткирген кайнене 5 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу Тажикстандын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык 2022 жылы 18 майда 54 жаштагы Бибинос Исмаилова келини Гүлниса Абдуназарованы акча уурдадың деп айыптап, айылдаштарынын көзүнчө аны кемсинткен. Кайненесинин кылыгына чыдабаган келин ошол эле күнү кечинде асынып алган. Соттун жүрүшүндө Бибинос Исмаилова бардык айыптоолорду четке кагып, келинин өлүмүнө тиешеси жок экенин айткан. Бирок аталган иш боюнча көрсөтмө берген күбөлөр айыпталуучу маркум келинин басынтып гана тем болбостон токмоктоп жүргөнүн айтышкан. Жыйынтыгында Рудаки райондук соту Бибинос Исмаилованы келинин өз жанын кыюуга чейин жеткирген деп айыптап 5 жылга эркинен ажыраткан. Булак Супер кежи. Кыргызстанга 300 миллион сомдук алтын алып кирүү аракетине бөгөт коюлду. Казакстан менен чектешкен жердеги Ак жол чек ара бекетинен Жак өлкөсүндөгү автоунаа 84 килограммга жакын 300 миллион сомдук алтын менен кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда товардын ээптин талаптарына ылайык документтери болгон эмес. Автоунаа Чүй облусунун аймагындагы ири алтын казуучу компаниялардын бирине бара жаткан. Тергөө иш-чараларынын алкагында Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын адистерин тартуу менен республикалык бюджетке келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоо иштери жүрүп жатат. Булак Назар Ньюс кежи. Кыргыз тилин билбеген мам кызматкерлер иштен бошотулат. Жогорку кеңеште мыйзам каралууда. Кыргыз тилин билбеген мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жумуштан бошотулат. Бул тууралуу мамлекеттик тил жана тил саясаты комиссиясынын төрагасы Каныбек Усмоналиев парламентте билдирди. Учурда парламентте мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууда каралууда. Кызматкерлер сөзсүз түрдө кыргыз тесттен өтүшү керек. Анда мамлекеттик тилди билгени боюнча 5 деңгээлде бааланат.
А1, А2, Б1, Б2, С1 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер Б1 деңгээлинде билиши керек. Азыркы мыйзам кабыл алынгандан кийин талап дагы күчөйт, деди Осмоналиев. Депутат Талайбек Масабиров эгер тесттен өтпөй калса кандай чара колдонуларын сурады. Негизи токтом боюнча тестти Б1 деңгээлинен төмөн тапшыргандар мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштөөгө акысы жок. Болбосо ошол токтомдун талабы менен жумуштан бошотулат, деди Осмоналиев. Ошондой эле ал бардык министрлик, ведомстволордо иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүгө өткөрүп жатканын кошумчалады. Булак Спутник KG. Американы дүйнө жек көрөт. Туркия министринин билдирүүсү. Туркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу Стамбулда жаштар менен жолукканда Американы дүйнө жакшы көрүп турган жок деп айтканын Айдинлик басылмасы жазды. Американын бедели түшүп бара жатат. Американы бүт дүйнө жек көрөт. Европа Американын Африкадагы кол баласы. Африканын бардык өлкөлөрү аларды эксплуатациялагандарды жек көрөт деп ички иштер министрлигинин башчысынын айтканын басылма жазды. Сойлунун айтымында Европа деген түшүнүк жок. Аны асмандатып деле керек эмес. Америка бар. Европа Американын колоннасындагы поезд. Анда эч кандай деле өзгөчөлүк жок, деген ал. Сойлу европалык лидерлердин кадыры улам кетип баратканын, калк картайып, Европанын өнөр жайында кыйынчылыктар жаралып жатканын эске салган. Батыш эми суверенитке ээ болбой калгандыгын белгиледи. Суверенитети калбай калса да адаттарын сактап калууга жан өрөп жатышат. Туркия тарыхты өзгөртүүдө. Алдыдагы шайлоо тарыхты толугу менен өзгөртүүчү шайлоо. Америкада, Европада мына ушул себептен кысымга алып жатат. Ошон үчүн Кандил Анкаранын айтымында Курдистан жумушчу партиясынын согушкерлери жашырынган Ирактын түндүгүндөгү тоо дүрбөлөңгө түшүп, КЖП басымын күчөтүүдө. Бул Тайип Эрдогандын эмес, Туркиянын келечек муунунун шайлоосу, Туркиянын көз карандысыздыгын тандоо, деген министр. Туркияда президенттик жана парламенттик шайлоо 14 майга белгиленген. Жогорку кызматка учурдагы өлкө башчы Режеп Тайип Эрдоган оппозициялык элдик альянстан Кемаль Кылычдароглу, мамлекет партиясынын лидери Мухаррем Инже жана Ата альянсынан Синан Уган талапкер болууда. Булак Назар Ньюс KG.